Оқушылар, biz sizler менен бүгүн кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча экинчи сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе баарыңыздар көңүл буруңуздар. Бүгүнкү сабакта силер менен аткара турган тапшырмаларыбыз төмөнкүлөр. Сөздөрдүн лексикалык жана грамматикалык маанилерине ылайык колдонуу, кептин стилин аныктоо, тыныш белгилерди коюу, сөздөрдүн туура жазылышын аныктоо, көрсөтүлгөн маанидеги сөздөрдү түзүү, сүйлөм курабын аныктоо. Биз биринчи суроону иштөөнү баштайбыз. Төмөнкү сүйлөмгө кандай тыныш белги коюлат? Ойлонууга 20 секунда убакыт. Биздин убактыбыз бүттү. Анда жоопту текшеребиз. Бул суроонун туура жообун иштөө үчүн сүйлөмдүн жана баяндоочунун кайсыл жөндөмөдө тургандыгын аныктап алган жакшы. Сүйлөмдүн ээси атоош жөндөмөсүндө турат, баяндоочу чыгыш жөндөмөсүндө турат. Мындай учурда менен баяндооштун ортосуна сызыкча коюлат. Демек туура жооп А вариантында берилген. Экинчи суроо менен иштөөнү баштайбыз. Кайсы стилдеги текст? Мүйүзү бутактанып, көз жоосун алчудай болуп чоңойгонуна менмен сиңген эликтин, башкаларды кемсинтип, бирок ошо мүйүзүнүн азабын тартканы жөнүндөгү уламышты көпчүлүк укса керек деп ойлойм. Ошон үчүн кыргыз элинде дарак мөмөлөгөн сайын ийилет деген макал бекеринен айтылбайт. Бул суроонун туура жообун алуу үчүн 20 секунд убакыт берели. Биздин убактыбыз бүттү. Анда туура жоопту текшеребиз. Бул суроонун жообу Г вариантында берилген. Бул публицистикалык стилдеги текст. Публицистикалык стиль дегенибиз коомдогу айрым маселелерди коомго алып чыгуу кызматын аткарат. Демек, бул жерде илимий ачылыш берилген жок. Иш кагазынын түрү да берилген жок. Ал эми макала стиль болуп эсептелбейт. Демек, бул публицистикалык стилдеги текст. 3-чү суроого өтөлү. Кайсы катардагы сөздөрдүн баары туура жазылган? Ойлонууга 20 секунда убакыт беребиз. Биздин убактыбыз бүттү. Анда туура жоопту текшерели. Биз туура жоопту карап көрөлү. Бул суроонун туура жообу Б вариантында берилген. Ар бир вариантта туура эмес жазылган сөздөр кара боек менен белгиленди. А вариантында боеюн сөзү ката жазылган. В вариантында архивтен сөзү ката жазылган. Г вариантында табалаа сөзү ката жазылган. Туура жооп Б варианты. 4-чү суроо менен иштөөнү баштайбыз. Анда 4-чү суроо. Кайсы сүйлөм башкаларына караганда жалпылоочу мааниге ээ? А. Ал күнүгө саат 8-де жолго чыгат. Б. Ал унаасын ооруканага барчу жолго бурат. В. Ал медицина тармагындагы китептерге кызыгат. Г. Ал дарыгер болуп иштейт. Ойлонууга 20 секунда убакыт берилет.
Биздин убактыбыз бүттү. Анда эмесе туура жоопту текшерип көрөбүз. Бул суроонун туура жообун табуу үчүн суроонун өзүн окуп көрөлү. Кайсыл сүйлөм башкаларына караганда жалпылоочу мааниге ээ? Демек, кайсыл сүйлөм башка 3 сүйлөмдүн маанисин камтып турат? Бул жерде туура жооп Г варианты болуп эсептелет. Анткени ал дарыгер болуп иштейт. Ошон үчүн ал саат 8-де жолго чыгат. Ошон үчүн ал унаасын ооруканага барчу жолго бурат. Ошон үчүн ал медицина тармагындагы китептерге кызыгат. Демек, туура жооп Г варианты. 5-чи суроого алды сызылган сөздүн кайсынысы сүйлөмгө мүчө боло албайт? А. Бостон Гүлүмкандын күйөөсү муну кечээ айткан эле. Бостон Гүлүмкан тоого барганыңар жакшы болду. Бостон Гүлүмкан экөө айылга бармак болушкан. Бостон Гүлүмкан сырттан келишти. Ойлонууга 20 секунд убакыт беребиз. Биздин убактыбыз бүттү. Туура жоопторду текшергиле. 5-чи суроонун туура жообун карап көрөлү. Алды сызылган сөздүн кайсынысы сүйлөмгө мүчө боло албайт? Бул суроонун туура жообу Б вариантында турат. Анда биз ар бир сүйлөмдү талдап көрөлү. А вариантында Бостон Гүлүмкандын күйөөсү муну кечээ айткан эле деген сүйлөмдө Бостон Гүлүмкандын күйөөсү деген сөз ээ болуп түшөт. Ал эми В вариантында Бостон Гүлүмкан экөө айылга бармак болушкан деген сүйлөмдө Бостон Гүлүмкан бирөңчөй мүчөлөр, булар да ээ болуп түшөт. Г вариантында да Бостон Гүлүмкан сырттан келишти. Бостон Гүлүмкан бирөңчөй ээлер. Ал эми Б вариантында Бостон Гүлүмкан тоого барганыңар жакшы болду деген сүйлөмдө Бостон Гүлүмкан каратма сөз жана ал сүйлөмгө мүчө боло албайт. Туура жооп Б варианты. Анда эмесе 6-чы суроого кезек келди. Мыктыбек даярданса сынактарын тапшырат. Биринчи сүйлөм экинчи сүйлөмдүн эмнесин билдирет? Жооп үчүн 20 секунд убакыт берилет. Биздин убактыбыз бүттү. Туура жоопко көңүл бургула. 6-чы суроонун туура жообу В варианты. Анда суроого көңүл бурабыз. Биринчи сүйлөм экинчи сүйлөмдүн эмнесин билдирет? Өзүңөр байкагандай, бул багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Бул жерде баш сүйлөм сынактарын тапшырат. Демек, Мыктыбек сынактарын тапшыруу үчүн кандай шарт түзүлүш керек? Ал даярданышы керек. Демек, туура жооп В вариантында берилген. 7-чи суроого көңүл бөлөлү. Кайсы варианттагы алды сызылган сөз заттын түсүн билдирип турат? А. Актыгы чын болсо ал азаптан кутулууга тийиш. Б. Кошунасы бир күнү агынан жарылды. В. Элдин баары актаңдай ырчынын келерин күттү. Г. Ак булутты аралап бараткан айды көрдү. Ойлонууга 20 секунд убакыт берилет. Биздин убактыбыз бүттү. Анда эмесе туура жоопту текшерип көрөлү.
Кайсы варианттагы алды сызылган сөз заттын түсүн билдирип турат? Бул суроодо туура жооп Г варианты болуп эсептелет. Анда эмесе ар бир вариантты иштеп көрөлү. А. Актыгы чын болсо ал азаптан кутулууга тийиш деген сүйлөмдө заттын түсү берилген жок. Кошунасы бир күнү агынан жарылды деген Б вариантында агынан жарылуу туруктуу сөз айкашы болуп эсептелет. В вариантында элдин баары актаңдай ырчынын келерин күттү деген сүйлөмдө заттын түсү берилген жок. Ал эми Г вариантында ак булутту аралап бараткан айды көрдү деген сүйлөмдө булуттун түсү ак деп берилди. Демек туура жооп Г вариант болуп эсептелет. 8-ci суроого кезек келди. 8-ci суроо. Бардыгы туура ташмалданган сөздөрдүн катарын тап. Ойлонууга 20 секундда убакыт беребиз. Биздин убактыбыз бүттү. Анда туура жоопту текшерип көрөлү. Анда эмесе 8-ci суроонун туура жообун карап көрөлү. Ар бир вариантта туура эмес ташмалданган сөздөр кара боек менен белгиленген. А вариантында өмүр сөзү, В вариантында бирөө сөзү, Г вариантында айтар, сүйлөйт сөздөрү белгиленди. Демек туура жооп Б вариантында берилген. 9-ci суроого көзөмөлдө. Жылуу деген сөздүн карама-каршы маанисин тапкыла. А. Бул жердин абасы өтө эле суук экен. Б. Мунун өңү өтө эле суук экен. В. Суук кабарды айтпай эле койсун. Г. Теңирим суук көздөн сактасын. Ойлонууга 20 секундда убакыт беребиз. Биздин убактыбыз бүттү. Анда жоопторду салыштырып көргүлө. 9-cu суроонун туура жообун иштөө үчүн суроонун өзүнө көңүл бөлөлү. Жылуу деген сөздүн карама-каршы маанисин тапкыла. Жылуу деген сөздүн карама-каршы мааниси суук. Анда эмесе биз ар бир сөздү бирден талдап көрөлү. А варианты. Бул жердин абасы өтө эле суук экен. Азыр биз антонимин алмаштырабыз. Бул жердин абасы өтө эле жылуу экен. Б варианты. Мунун өңү өтө эле суук экен. Демек өңү суук деген сөз жылуулукту бербейт. Бул учурда ал антоним катары кызмат кыла албайт. В вариантында суук кабарды айтпай эле койсун деген сөз жаман кабар деген мааниде колдонулду. Г вариантында теңирим суук көздөн сактасын сүйлөмүндө да жаман вариантында колдонулду. Демек, туура жооп А вариантында берилген. Анда эмесе урматтуу окуучулар, биз бүгүн жыйынтык бөлүгүбүздө силерге 3 суроону бергенди туура көрдүк. Бул суроолордун туура жоопторун өзүңөр таап, эрежелерге ылайык салыштырып, аныктап алсаңар болот. Суроолорго туура жооптор берилбейт, ал өз алдыңарча иштөө үчүн. Баарыңарга ийгиликтүү күн каалайбыз. Саламатта калгыла.